Урматтуу партнерлор, налоговыйга кантип отчет тапшырабыз электронный, азыр мен сиздерге ошол боюнча маалымат бере кетейин. Google'дан кирип эле салык KG дегенди бассаңыздар ушундай окошко ачылат. Ошол жерден сиздер вход через логин и пароль дегенди басабыз. Буну басканда бизге ушундай ачылат. Бул жерге логин и пароль деген жерге сиздерге налоговый логин пароль берет, ошону жазасыздар. Я не работка галочка коебуз. Вайтини басабыз. Вайтини басканда өзүбүздүн аты фамилиябыз менен личный кабинет ачылат. Ушул жерден биз бул жерди тандап алабыз. Электронная подача налоговой отчетности дегенди басабыз. Буну баскандан кийин бул жерден единый налог деп турат. Ушунун экинчи строкадагысын басабыз. Мынакей бул жерде бүт менин данныйларым менен ачылат. Бул жерде код УГНС дегенди өзүңүздөрдүн кайсыл жерден ачылган болсо ошол регионуңуздарды тандайсыздар. Вот, меники Жалал Абад. Калган эч нерсесине тийбейбиз. Налоговый период деген жердин тушун карасаңыздар, квартал. Биз кварталга тапшырабыз, ошон үчүн азыр тапшырып аткан кварталыбыз 3-чү квартал. Год 21. Мынакей период өзү чыгып калат. 1-июльдан сентябрга чейин. Андан кийин ылдыйга түшөбүз. Ылдыйга түшкөнүбүздө остальные виды деятельности дегендин тушун карайбыз. Ушул жерден биз безналичный форманын тушун жазабыз. Безналичный болгондо биз 3% төлөйбүз. Ошондо биз мына бул жердин эки жерин жазабыз. 0,60га 0,61ге. Например, бул жерге биз 250 деп коелу, 3 айда 250 миң таптык деп. 0,61ге процентный ставка жазылат, биз 3% менен төлөйбүз. Мына бул 0,62ге итога биз төлөй турган суммабыз чыгып калат 7,5 миң деп. Ушуну жазып бүткөндөн кийин, могул ылдыйын карасаңыздар, сохранить деген бар, ушуну басасыңар. Баскандан кийин болду, ушул биз отчет тапшырган болуп эсептелебиз. Азыр мен муну басып койсом меники кетип калат. Андан кийин карайбыз. Кайра чыгабыз дагы. Бул жерден где-то бир жарым сааттан кийин бул жерден журнал электронных отчетов дегенге киребиз. Отчетубуз кабыл алынды, алынбаганын биз билишибиз керек болот. Ушуну басабыз. Мынакей качан тапшырганбыз, Мисалы мен азыр сиздерге экинчи кварталдагыны көргөзүп берейин. Апрелден апрель